чыгарма аткарып берсеңиз. Анда эмесе жалпы элибизге кадимки Калыгул Байул атабыздын терме насаатынан аткарып берейин. Элибиздин эгемендүүлүгүнө отурлай. Кызаргандын барысы манап болот турбайбы, ырдагандын барысын санат болот турбайбы. Аттууну коюп жөн айтам, арба конгон дөөн айтам, катар löктү айтам, калп айтпаган төптү айтам. Көкүрөк чечен болбосо көзүм менен ким көрөт, жан кыйналат дебесең жардылыктан ким өлөт. Карысы болбой кут болбойт, капсалаң болбой жут болбойт, кар өзгөй болбой доо болбойт. Чаң созулат тамандан, жакшылык келбейт жамандан. Булбулдун муңкам үнү бар, тайлактын таза жүнү бар. Коргонду жердин ору бар, улуктун кичик чоңу бар. Экинин бири болбогонуң эр жигиттин шору бар. Аскар тоң аягың барып чат болот. Атадан алдуу болсоң да сыйлашпасаң жат болот. Теректин түбү тыт болот, жаман адам кырт болот. Карынан алганда ак жайдын күнү жут болот. Ак бөкөң келип чалынат, саятчың алдын тордосо ири жыгаш түс болот. Теске салып оңдосо душманына кор болот, өз тууганын кордосо. Айтылбай калган сөз карып, кийилбей калган бөз карып. Кадырың жеңең билбесе бойго жеткен кыз карып. Эл жакалай конбосо бетегелүү бел карып. Казөрдөгү болбосо айдыңы чалкар көл карып. Улугуң адил болбосо убара тарта тел карып. Жалтаңдын башы суу болсо акыры бир күн доо болот. Жакшы менен дос болсоң өлгүчөктү дойжо болот. Балбан болсоң жерде бол, барын чыдап көтөргөн. Таза болсоң суудай бол, койчу бардыгын жууп кетирген. Бара заманаңы кыйын болот, ошондон эсеп кылып мал алган тыйын чыгат. Ошондо алдырбас таң жулдурбас аяр болот ошолор. Алдым жуттум иштерге даяр болот ошолор. Түн ичинен уктабас баатыр болот ошолор. Бисмилданы билбеген капыр болот ошолор. Кыйкырганың бел ашпай үн кыскарган бир заман. Кылсаң жумуш бүтпөгөн күн кыскарган бир заман. Жатып уйкуң канбаган түн кыскарган бир заман. Орозон намаз окулбай дин кыскарган бир заман. Биз жер жүргөн тар заман, анан келет зар заман. Зар замандын кишиси башка болот деп айткан. Адеби жок сүйлөгөн кашка болот деп айткан. Конушуна чөп чыкпай ташка конот деп айткан. Элдин мүрдүң азайып ачка болот деп айткан. Мал азайып арымдап жакыр болот деп айткан. Аганын сөзүн ин укпай чагым болот деп айткан. Биринин сөзүн бир укпай жайыл болот деп айткан. Капыр менен аралаш ошондон айыл бир конот деп айткан.